Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Кут арыстан алай демекчи, ушу Кудай деп биз адам жашап келгенбиз. Кудай буйруса, Кудай пешенебизге жазды деп ушу Кудайдын бир кудурети менен жашап келгенбиз. Кудай деп ушу көктү тиктеп келгенбиз, көк асманды тиктеп келгенбиз. Чындап эле ошол мына азыркы күндө адамзатта аябай оор акыбал болуп атат. Мына табияттын сырдык кубулуштары ушул кыргыз жергесине чейин, кошуна ошо Астанага чейин келип атат. Мунун баары ушул бир доордун талабы. Биз ар дайым айтып келебиз, табият жер адамын, улуттарды, кыргыз элине, табигый илимге багындыруучу теңир буйруган көсөө деп айтып келебиз. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо деп келебиз. Мына чындап эле табият ал бул суугу менен, же суусу менен, же суу ташкыны менен, же жамгыры менен, же жер титирөөсү менен эли адамды жазалап аткан жок. Мына абада ошол энергия жүрүп атат дагы, адамдын түнкү уйкусу жоюлуп атат азыр. Касиетиң болбосо түнүңдүн тынчы жок болуп атат. Касиетиң болбосо күнүмдүк ырыскы жок болуп атат. Касиетиң болбосо байлыгың да жараксыз болуп атат. Касиетиң болбосо бийлигиң да жараксыз деп. Мына ошол күн болуп атат. Биз ошол эфирде ар дайым айтам, Кудай жерге түшүп бир сөз айтпайт. Кудай бир мезгили келгенде бир карапайым, жөнөкөй асман жерди, мындай караңгы дүйнөнү көрө билген, жердик жашоого, ааламдык бир түшүнүктөгү бар адамдарга, ар жактан бир дайындалып келген адамдарга мына кайыптан Манас кандай жазылса айтылса, Манасты эч ким жок дебейт го кыргыз баласы. Же болбосо ошо дин пир туткандар пайгамбардын байланыш алганы деле распы? Рас. Ошо күндө деле бир кыямат күнгө окшоп калганбы жашоо? Ооба. Анысы кандай эле бүгүн да чочулгонго болбойт. Мына ошо карапайым адамдар, карапайым адамда өзү касиет болот. Карапайым адам өзү калыс болот. Мына ошо калыс, карапайым адамдарга байланыш түшүп атат. Кудай өзүнө окшоштурган адамга берип атат. Кудай өзү карапайым. Кудай өзү калыс. Кудай өзү тегиз. Кудай өзү касиеттүү. Кудай өзү көтөрүмдүү дегендей, ошондой адамдарга аян байланыш, сунуш, тапшырма берип атат. Окмуштуу катары дейбизби, же көктөн буйрулган адам катарыбы, кыргызды ойготуучу, адамзатты ушул могу эски өлүмүнөн, кырсыгынан, кыйынчылыктан, ошо доордун талабынан өткөзүүчү, куткаруучу адам катары ошо көктөн буйрулуп, такталып, ана мына колубуз жеткен жерге чыгып, сүйлөп, деп, өстүрүп алып барайтабыз. Шартыбыз жеткен жерге. Ооба колубузда бийлик болсо мүмкүн бул маданият министринде иштелип атмак, бул сөз талкуу болуп, журналисттерди окутуш керек эң биринчи. Журналист азыр кыргызчылык жаңы доордун талабы боюнча билбейт. Же болбосо Ленин сыяктуу эле болуш керек эле да. Ленин деле доорго ошол мезгилге керек үчүн вечерний класстарды ачып, тамга таанытып, ошо кечкисин. Мына биздин эне аталар айтчу эле, ошондо биз жогорку айылга жөө барып окуп келчү элек деп. Окутпасаң болчу эмес балдардын баарын, ошондой талап болду эле деп. Анысы кандай? Ошентип ал доордо тамга таануу керек болгон. Себеби гезит окуп астага өтүш керек эле. Жок эле дегенде ошол карып калса дагы
тамга тааныш керек эле, кошуп окуганды билиш керек эле дегендей. Азыр дагы ушул мектеп жашынан баштап ушу кара картаңга чейин айылдагы кыз келиндерге, жеңелерге, агаларга мына ушул илим, лелин өстүргөндөй эле мына ушул илим бул зарыл, бул доорго талап. Өткөн эфирде айтып өттүк, адамды өстүрмөйүн коомдо эч кандай өзгөрүү болбойт, табиятта да өзгөрүү болбойт деп айттык. Адамда өсүү болсо анан өнүгүү болот, өзгөрүү болот. Азыр кары адам эле кыйрат тийип аткан жок. Анын түшүнүү керек болсо өзүмчүл. Өзүнөн башканыкы туура эмес анын оюнда кээ бир адамдардын. Мына караңыз. Бул билим берүү министринде болуш керек эле. Адам бол, биринчи адам болчу. Ниетиң оң болсунчу, анан ошого жараша күн көргөн атасың. Доордун талабын билчи. Өзүңдү таанычы. Адамдын жашоого жаралып келгени максатын билчи. Улуттардын айырмачылыгын билчи. Кыргыз улутунун, кыргыз жергесинин өзгөчөлүгүн билчи. Ошого касиетке калыптанчы. Ошондо турмуш өзөң болуп атпайбы? Эмнеге жаштар ажырашып атат дегенде көз караш менен жашап атат. Бул улуу илимди билсе, келинчек алаардан мурун, турмушка чыгаардан мурун өтө көп талдайт эле, көкүрөгүнө салат эле. Мен көз караш калтырып эле жөн эле бир сүйүүгө берилип аткан жокмунбу? Мен улуулукка калыптанып кеткенге, бала тарбиялаганга, ант никени аткарганга ааламдык негизги тартип никени аткара аламбы? Мен утурумдукка түшүп кетип, улуулугумду жоготуп албаймынбы? Мына ата журтуң, кайын журтуң, тага журтуң дегендей, кайын журтумду мен асырай аламбы? Же бир журтуман кемийинби? Же таяке пир болот дегендей тага журтумду актай аламбы деп ошого дайын болуп барат эле дагы турмуш оң болот эле. Кудай кошкон Куданы ажыратпайт эле эки бала. Мына караңыз, өзү дагы азапка түшпөйт эле, бирөөнүн баласын да тозокко салбайт эле, эркегиби, кызыбы. Ошон үчүн аял жөнүндө көп берилип атпайбы ааламда? Бул эртедир кечтир эл өзү сурап алат. Бул ушул кол жеткен эмес болгон теледе менден башка дагы бирөөлөр талкуулап чыгыш керек. Окуп журналисттер ушунун тегерегинде сүйлөш керек эле. Мисалы эртең менен эмне айтам? Замана деди эле бир майда эле бир сөз. Дагы бир программа таңшы боласызбы, дагы бир нерседе мисалы. Майда эле сөз. Анан салат жасайсызбы, анан күйөөңүз менен кандай анан бир майда эле бир сөздү сүйлөшөт. Ушубу тарбия, ошо журналисттин кыргызчылыкты билгениби? Ошол эл алып бараткандар, ошолор маданиятпы? Ырдын эч мааниси жок. Чака-чука бирдеме сирдеме. Бул жерде так мекен жөнүндө, эне жөнүндө, ата жөнүндө, аалам жөнүндө, жер жөнүндө болсо ошол ырлар гана жарактуу. Себеби ыргак деген дагы музыка дегенде дүйнө бар ааламда. Анан бир ырлар бар. Жаным, жаным, жаным. Ой, ал эртең кетти алайыл, башканы кайра жаның, жаның, 90 жаның болобу сенин мисалы. Ошол ырбы, ошол маданиятпы? Урматтуу улуу журтум, доордун талабы башка. Кыргыз өлкөсү түптөлбөсө, батышты борборун каптайт, банкрот болот. Улуттарды бириктирип, ааламдык түшүнүк өткөрүүгө биз милдеткербиз. Буну аян деп кабыл алганда болбойт. Бул закон, бул талап, бул аткар деген сөз. Мына учурдагы түшкө маани бергиле деп атканыбыз ушул. Учурдагы түш бул келечек, эртеңки, бүгүнкү күнүңдү көрсөтүп атат, эскертип атат, талап коюп атат. Мисалы, азыр бир англичан келсе, өз тилинде сүйлөйт, переводчик бар го ортодо.
Анысы кандай да бул аалам күчтөрү ошол өз тилинде сүйлөп атат, ишарат берип атат. Ай бас бияка, оңол түстөлү өс деп атат. Сиздер эне атаңыздын арбагын кыйнап атасыздар. Өсө албай, өйдөлөтө албай. Эне ата баланы жаман болсун дебейт эч качан. Жакшы болсун дейт. Айла кеткенде кайра эне атаңарды кыйнап атасыздар. Силер аны алар сиздерди кырсыктырып атат. Кайра көз көрүнө жашоодон өзүңөр кыйналып атасыңар. Эртеле өлүмгө камданып болуп атасыңар. Мына урматтуу журт. Кудай деген бул кут ой. Оюңда кут жок болуп атат. Оюңда кут ай. Бул оюңда бир ай жок болуп атат. Мээрим жок болуп атат. Оюңда бир күн жок болуп атат. Күндү кыргыз тилек кылган, күнгө карап эртең менен чыкканда. Ааламдык закондо да так берилет. Күн бул Кудайдын бир көрүнгөн элеси деп берилет. Күн баарына тегиз, калыс, тоого, сууга, ташка, байга, кедейге. Ошон үчүн күнгө карап тилек кылганы. Мына мен түлөө кылганда, бата кылганда, мал сойгондо күнгө карап тилек кылам. Мээримин, касиетин, энергиясын берип атат. Урматтуу журт. Кыргызда ошон үчүн жана төрт тарабын кыбыла деген ошол. Кыбыла деп эле батыш жакты карабаш керек. Кыргыз жергеси ошол жака мындай туура келгенде. Туура түшүнүңүздөр. Кечигип атабыз азыр. Аябай кечигип атабыз. Көз көрүнө, көзүңөргө сайып мына бу жерде так берилет. Кудай буйругун түшүргөндөн адамзаттын аргасын кетирет деп турат. Кантип дегенде кырсыктырат, ден соолугунан, ишинен, ырыскыдан, аң сезими жабыркайт, бала чакасы, буюм жоготот, пикир келишпестик пайда болот. Бир тууган арасында, үй бүлөдө жана башка. Жумушта, турмушунан, мүнөзүнөн, ооматынан, бийлигинен, байлыгынан дене мүчөсү жарымжанды, өңүн өтө суу көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себеп чоң чыгымдарга дуушар. Сөз угунсуз, өтүмсүз болот. Көрүнүш көрүнөт. Үндөрү кулат. Өткөн ылгуум мезгилди көзгө сайып көрсөтүп атат. Бул кырсыгуу, жөн эле бул эскертүү. Тыянак чыгырып бурулуш кылбасаң, табияттан оордуң жойулат деп. Өлүмгө дуушар болосуңбу? Өйдөлдөй болосуңбу? Жерене жерит. Улуу кыргыздын максаты жеңил болсо, утурумдук сөз сүйлөсө, жерене жерит сөзү жел болот. Мына максаты жеңилдер качып кетти го. Кийинкиси деле, мурункусу деле, ортоңкусу деле, кечээ бир депутаттын кечээ эле адамдар качып кетти го. Мына жерене жерди, максаты жеңил болгон. Президент выбордан кийин деле мына көз көрүнө эле. Жерене жерип атат. Жеренең жергенде туулган жердин топурагы алтын деп коет го Кыргызда. Кыргыз жергеси бейиш деп саналат. Себеби энергия түштү бул жерге. Илим түштү, кут түштү, кудуреттүү улуу табылга түштү. Мына урматтуу журт. Бул баарыңыздарга. Мен тилмечмин, мен аманатты айтып атам. Бирөөнүн аманатын деле берип коет калып барбы, айт деле деп. Өз оокатың эмес, аманатты. Керезди деле аткарат го. Айтып кетти эле атам, эртедир кеч аткарайын деп. Эгер Кудай деген болсоңор, мейли Алла деген болсоңор, мейли Теңир дейсиздерби? Мейли ата тегимдин арбагы дейсиздерби? Мейли улуу күчтөр дейсиздерби? Бурулуш кылыңыздарчы. Ал өз жеке башыңыздарга. Бул өз жеке башыңыздарга керек. Мага эмне, мен өз кызматымды алып барып атам. Мен акмын. Аалам астында, адамзат кыргыз астында, табият күчтөрүнүн астында мен акмын. Алымдын келишинче чечмелеп, ирээттеп, жазып, деп жеткирип берип атам. Мынчалык майдалап, ирээттеп, салыштырып, төкмө катары аян, аалам катары мунун кийген кийимиңе
түс бөлүңө карап сүйлөйт го. Анысы кандай мына учурдун бүгүнкү талабына, бүгүнкү күнгө ушул саатка салыштырмалуу сүйлөп берип атам. Дагы эмне керек? Кандай майдалаш керек? Кандай жөнөкөйлөштүрүш керек? Өзүңүз күйүп кетесиз. Мына бүгүнкү сабак ушул энергия жөнүндө болмокчу. Мына өткөндө балдар суроо кылып, ошонун методикасын үйрөтөсүзбү сиз? Энергия топтогондун дедик, айттык. Мына денеңерди бош кармаңыздар. Денени бошоткондо энергия да кабыл аласыз. Анан эски энергияңыз дагы бөлүнүп чыгат. Таарынычыңыз, капалыгыңыз, кайгыңыз, кегиңиз, сагыңыз, баягы кек сактап дегендей. Денеңиздерди бош кармап, көзүңүздөрдү жумуп, эфир убагында оң кол, сол колуңузду бошотуп, колдон келсе жатып, оорукчан ушу кар-картаңдап келип эфирди маңдайына. Себеби энергияга толгон адам бул. Бул көктөн буйрулган адам. Кудай жерге түшүп өзү иш кылбайт. Менин кечээки тарыхыма карабагыла сиздер. Ал жөн эле маска болгон, ал өстүрүп келген. Менин турмушума же баскан жолума, үй жылдыйыма эске албагыла. Жаман деле адам эместермин, бирок ошончо да эске албагыла. Мен ал кезде пенделем, азыр периште сымалмын. Ал кезде менде кара ой бар эле, азыр менде ак ой. Ал кезде кыжаалатчылык бар эле, азыр менде мээримдүүлүк. Кайра эле өзүңүздө бүгүн кыжаалат болсоңуз, өзүңүз эртең пенде, мээримге. Кечээ пенде болсоңуз, бүгүн периштеге айланыңыз. Мына мен кызматымды кылып атам. Ушу өзүңүздөрдү бош кармап, анан ушу энергия бөлүп чыгыңыздар. Энергия бөлүп чыкты деген бул өтө бир керемет, бейиш. Бул жашоо өтө жеңил болуп калат ошол кезде. Ичиңен эле бир ушундай мээрим төгүлүп, мындай керек болсо жүзүң күлүп, керек болсо көзүң күлүп, керек болсо оозуң күлүп, керек болсо ушул мындай бети башың өзүнчө мындай мээрим төгүп кадимкидей. Баягы жүзүңдөн күлкүнүн тагы кетпесин дегенде ичиңен ушундай энергия бөлүнүп чыгып калат бир деңгээлге жеткенде. Мисалы менде жашоо азыр ошондой. Мээрим эле бөлүнүп, баарын жакшы көрөм. Демек сен ошол периштелик деңгээлге ушундай тазарган кезде анан периште сага байланышынбы, аянынбы, энергиясын берип атат да. Кабарымбы, каражатымбы дегендей. Урматтуу болушту. Анан ошо сиздин энергия менен анан дүйнө тегеренип атпайбы, тегизделип атпайбы? Сиз ордуңузга отурганда, сиз ошо мээрим төгүп, күлүп, жайнап калсаңыз деле, келиниңиздин да жүзү ачык да. Жүзү жарык да, сизде мындай келип чай бергиси келет. Сизге калыс болсоңуз, сиз улуу сыпатта болсоңуз, сиз бийик болсоңуз, эң башкысы калыс болсоңуз, даттанабы? Келиниңизби, кызыңызбы, баягы сокур калыс барбы дегендей. Сизди байырлайбы? Сизди улуу катары көрөбү? А сиздин муштумуңуздан, кара күчүңүздөн азыр адам коркпойт, ошон үчүн бул жерде так берилет. Кыргызга башчы болуудан коркуу керек депчи. Бөлөк улуттай башкарылбайт кыргыз деп. Себеби көктөн буйрулган укугу көп. Демек кара күч менен башкарылбайт адам. Касиет менен башкарылат. Касиет бул кайра улуулук сыпат. Ушу арбайлык, периштелик сыпат. Мына ушул сизде болсо анан үй бүлөңүздө тынчтык болот. Өзүңүзгө эле караңыз. Өзүңүздө ушул кечирим болсо, ушул мээрим болсо, ден соолугуңуз чың болот. Сөөгүңүз агарат. Клеткаларыңыз жашарат. Кана бул энергия, өзү энергия. Бул жан. Бейиш жашоо ушул жерде башталат. Бейиш оту, тозок оту дегендей. Бул жерде ошондой ааламдык программа бар, китеп бар. Тозокту ушул жерде, бейишти ушул жерде. Азыр эмне кылып кутулуу керек? Азыр улуулукка гана калыптанып, доор талабын үйрөнүп, эң биринчи каражаттуу болуш үчүн да касиеттүү бол. Касиеттүү болсоң анан каражат сага келет.
Болбосо биз өзүбүздөгү энергияны акчага өткөрүп алганбыз, акча бизди өкчөп келген. Акчаны сен кубалап жөнөгөнсүң, акча сенден качып жөнөгөн. Азыр сен өзүң касиетке калыптанганда ал дагы бир кут, жердин кудайы ал. Жерди аңтер-таңтер кылып атат го акча. Адамзатты азгырып атат го. Ошо акчага сатылып жардырып атат го. Акча үчүн урушуп, согушуп, дүйнө кырылып атат го. Ошо жердин кудайы, жердин куту, мындайча айтканда, акча. Ошол сизден келип түнөктөп атат. Ашык болбосо дагы эл үчүнбү, эфир үчүнбү, үй бүлө үчүнбү, бир жумшоо үчүн баары бир сизге жайгашат. Ошондуктан эч багытыңар жок, урматтуу улуу журтум, башка багытыңар жок. Мына медицина такалды, оорусурукка айыктыра албай атат. Эски ар кандай диндер такалды, өздөрү жол таппай атат, элге жол көрсөтмөктүрсүн. Өздөрү адашып атат, чындап эле. Көңүлүнө албасын. Эртедир кечтир буруласың, башатка кайтасың. Эмнеге адашып атат дегенде, ак карага бөлүп атат адамды. Улутка бөлүп атат, жыныска бөлүп атат. Рамкага салып коюп атат. Боштондукка чыгарбай атат. Бурмалап атат. Билими тайкы, түшүнүгү пас, көкүрөк көзү жабык. Минтип жазылган деп элетат. Ой, ал канчанчы жылы жазылган? Акыр заманга чейин пайгамбардын осуяты болот деген чындык. Андан кийин пайгамбар чыкпайт. Адамдын баары ошо бийик деңгээлге өтүп кетет. Мына азыр өтүп алды, көп адам өсүп алды. Кайсы жылды пир тутуп жүрөсүз сиз? Кайсы заманды пир тутуп жүрөсүз? Мына жол таап бердиби? Жок. Дүйнөнүн саясатчылары, окумуштуулары, психологтору, астрологдор жол таап атабы? Жок, жол тапкан жок. Тапса табат эле да. Ошол дүйнө жол таппай калган кезде анан нурдан жаралган, жомок менен жашаган анан кыргыздын эли кайыптан жол таап берген атпайбы? Мына мен жол таап берем. Кырсыктан кутулуш үчүн ааламдык кызматың аткар. Кудай канатына калкалайт, кырсыгын токтотот. Кырсык эмнеге болот? Ааламдан келген кызматыңды билбесең, кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Сен жаныңа карабай эле эки көзгө карадың да адашып кеттиң. Ит деле бир жанын багат дегендей, сен өз жаныңды бага албай, нечен кырсыкка өзүң кабылып атасың. Канча адамдын убалына калып атасың. Канча адамды могу улуу жолдон кармап, убакытка байлап атасың. Бурмалап атасың. Улуу күчтөрдүн улуу саясатына жолтоо болуп атасың. Жеке кызыкчылык үчүн. Эмнеге эки падыша куулду Кыргыз чергесинен? Себеби улуу журтту улуулукка өткөрө алган жок. Жеке кызыкчылык менен жүрдү. Мына, байлыгың да, бийлигиң да жараксыз болду. Ооматынан, байлыгынан, бийлигинен кырсыктыбы? Кырсыкты. Жүзү карарды. Тарыхта калды. Бала чакасы кырсыкты. Канча адамды, аялды жесир кылды, канча баланы жетим кылды. Көчүрө качты. Мейли 4 миллиондоп долларды, миллиарддап долларды, мейли. Пайдасы кимге тийди? Караңызчы. Эмнеге качты дегенде? 2005 жылдан баштап табыгы илим күчүнө кирди. 2010 жылы бирөө качты, 5 жылы бирөө качты дегендей. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, илгерки хандар жок дегенде түндөгү түшүн тактаткан. Ошого ишарат экен бул ата бабалардын арбайынын. Ошо көсөмсө ченин, чеберин, аксакалын, аян байланыш кабар алгандарын чакырып талкуулап, азыркыдай кошоматсыз эмес, аттокуру эмес. Мына ошол ыйык адамдар анан калыстык кылып анан ар нерсени талкуулап анан ошол ишаратка карап
иш кылганда анан жаңылган эмес. Салтты эч ким бузган эмес. Себеби ал көктүн эле бир мыйзамы эле. Ошентип кыргыз өз жолунан адашты. Мына көрүп атам мен. Бир эле айыл өкмөтү, биз Аламүдүн районунда Аламүдүн айыл өкмөтүндө жашайбыз. 6 жылдан бери бир жерибиздин документин бербейт, акчасын алган. Айла кетти, 3 жыл, 4 жыл бүтпөй атат кагаз. Мына Найзабек Көлбаев деген жап-жаш жигит. Алдап келет, ушу мени алдайт. Предпринимательге жардам бермек турсун, кайра башыбызды оорутуп атат бүгүнкү күндө. Арыз жазсак эми прокурор менен күндө мамиле бар экен, биз аны тааныбайбыз. Ушу калыстыкпы, ушул элге карагандыкпы? Бул жерде так берилет. Бийликтин маскасы бар дейт. Элге иштеген болуп атат дейт, бирок кызыкчылыгы так башкача дейт. Бир күнү келип суусун жабат, башты оорутуп. Бир күнү качагарын сатып ийген тон болуп кеткен. Эми биз печка салып койсок, эми бир комиссия бирдемени эшитип алып, башыбызды өтүп, аркабыздан жүрөт. Ай менчелик эле кам көрчү, ошол жерде отуруп. Менчелик кам көрчү. Мына мен үй салып бергем. 3 жыл деп, азыр 7 жыл, 9 жыл жашап төлөй албай эле жүргөн адамдар бар. Эмне мен кубалап чыгамбы? Мага көкүрөгүм жетпейт аны кубалап чыкканга. Мына иш деген ошол мына көрүнүп атат. Ай улуулукка өтсө аны кылбайт эле. Бирөөнүн убалынан коркот эле. Улуу адам дейт эле. Кой мен сөздү монтип бердим эле. Аке ушу акчаны бере сал деле убагында. Бүтүрө салайын кагазын, андан көрө батасын алайын дейт эле. Андан көрө кел, дагы эмне кылалы? Биз жардам берели. Кагазынанбы? Көчөдө бир асфальттаганданбы? Бир чогуу иш кыла калалы дейт эле. Карасаңыз мына азыркы кырсык эмнеге болуп атат деген кезде эмнеге бул мындай азыркы ошол кагаздан бүткөн мыйзам адамзатка зыян алып келип атат. Кагаздан бүткөн мыйзам. Бурмоло канча жыл соттошуп жүрөт? Бир сот 6 жыл, 7 жыл, 3 жыл бир иш боюнча ошол жүрөт. Бир күнү тияка чечет, бир күнү тияка чечет, бир күнү ошо жагдай таап эле. Ошол кагаз мыйзам өзү жоюлуш керек. Жөн эле бир касиет, эки ооз сөз, бир убал сооп дегенге улуулукка барыш керек. Мына урматтуу журтум. Жөн эле мындай карап көрсөк, жашоодо эмне болуп атат? Чындап эле Кудай дейбизби? Чындап эле Кудай дегидей болсок, ушул эски саясат, эски түшүнүк, эски агым диндер мындай адамды адаштырып келип атат. Өсүмчүлдүк, күнүмдүк деген нерсе. Ошондуктан мына адамзат мындайча айтканда туңгуюкка, жарга келип такалды, туңгуюкка такалды. Анан ошол кезден ана ааламдан жалпы адамзат үчүн илим берилип атат. Техник элчилик кылат, бул тез жетет. Мына кыямат күн башталды. Кичи кыямат күн деп берилет жерде. Эми эмне кылыш керек дегенде, өсүп гана кутулат бул бурулуштан же өлүп кутулат. Өсүп кутулуу деген эмне дегенде, мына энергия жерге түштү тегерегибизде. Аны дем алып атабыз. Түштө эгер бороон, чапкын, куюн көрсө, бул кайыптырлердин ишке түшкөнү болот. А бул түштө бериш керек. Демек мына иштеп атат. Бул ички жан дүйнөбүздө жашап атат. Ошондо бир кысылууда, кыжаалатчылыкта, эски ойдо жүргөн адамдан ырак, шишик, писик оор кылып атпайбы? Керек болсо мууну өлүп болуп атпайбы? Ошон үчүн могу тело барып туруп энергияга айланыш керек. Ошондуктан өзүңүздөрдү бош алып жүрүңүздөр ар дайым. Ошо бийик түшүнүккө өтүп алган кезде жанагындай бирөөнүн сага кылып аткан бут тоскону, бир могу өйдө төмөн ылдый сөздөр, анча-мынча кыйынчылык сизге жеңил эле нерсе болот. Жана бир эки бөбөгүң ыйлап даттанып келет, менин көйнөгүмдү айырып койду дегенде. Ошол сыяктуу эле ал болбогон эле нерседен тигип койсо болот, аны баш оорутпай деле койсо болот. Мисалга салыштырмалуу. Анысы кандай сиз улуулук өткөндө бул майда иш болуп калат. Эң башкысы азыр адамдын анатомиясы, астрологиянын ролун аткарыш керек болуп атат. Сиз ошо улуу түшүнүк өткөн кезде сиздин
Турпатыңыз Кудайга арбайга керек болот. Бул эмне деген сөз дегенде, мына менин оозум улуулукту сүйлөп атат. Менен дагы Кудайга керек бул. Демек мени Кудай сактайт деп түшүнсөм болот. Мен ушу аздыр көптүр тапканымды ушул гезиткеби жана эфиргеби да бирдемеге ушу улуулук үчүн колдонуп атам. Демек мен каражаттан кем болбойм, бул чындык. Ырыскыга жарашабай адам төрөлсө, ырыскысы менен кошо төрөлөт дегендей. Көрөрманыбыз бар окшойт, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Assalamu alaikum. Алейкум салам, айта кой. Sizde bir soru var mı? Siz özünüz kimge işeniz? Müslüman sedesi özünüzde. Şunday sorum var. Жакшы. Ушу каршы суроо болсо деле абдан жакшы болот магачы. Мен өзүмдү адам катары сезем. Чыныгы адам катары. Мен мусулман, христиан деп бөлбөйм. Мен мусулманчылыктан бийик өзүмдү сезем. Себеби мен сыганга дагы, дунганга дагы, оруска дагы, жана башка улутка дагы улуу жандары улуу дүйнөдөн келген, эртең улуу дүйнөгө кетет. Кайтыш болду деп коет кыргызда. Кайтат. Ошон үчүн жерде жаман дебе, ааламдагы ордуна карап мамиле кыл дейт. Ошондуктан мен сизди түшүндүм. Мен андан бийик турам. Мен динчил эмесмин. Мен эски нерсеге байланып албайм. Ошондуктан урматтуу журтум, бул чыныгы сөз болуш керек. Барып адам ошого калыптанат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы, Аксаналай. Мен Өткөндө түш көрдүм эле. Өзүмдү күзгүдөн карап турдум да, көзүмдү айта бериңиз, жакшы угулуп атат, Урматтуу көрөрмандар, ушу түз эле сүйлөп салсаңыздар, өзүңүздөргө жаңылтпай эле жаңырып калат да бул. Анан угулбай атат го деп күтө бербей. Угулду сиздики, аягын ачык алган жок окшойсуз. Ушу күзгүдөн кароо, күзгү эгер түшкө кирсе, өзүңө өтө маани бер деген сөз. Өзүңдү өзүң талда, өзүңдү өзүң сотто, өзүңдү өзүң оңдо, өзүңө өзүң сыңгой деген сөз. Анан ар жагыңызды уга албай калдым. Күзгү ошондой болуп чечилет. Күзгү көрүнсө, күзгүдөн көрүнсө, ушундай. Күзгүдө эгер өзү жаш болуп көрүнсө, анда ошол жан дүйнөсүнүн жаңырып атканы, тазарып атканы болуп чечилет. Күзгүдөн эгер жаман сыпат көрүнсө, ушу сыяктуу болуп чечилет. Сакалдар өскөн болсо, анда касиет калыптанган болуп берилет. Ушинтип чечилип кетет. Күзгү ошо өзүңдү көрүү болот. Мына урматтуу журтум. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен түшүмдө жалаң балыктар түш көрүп атам. Бастан Жакшы. Балык, терек балыктар. Жакшы. Балык, суу, ушу табыгы илимде так берилген. Мен оюман эчтеке чыгарбайм. Ошон үчүн түштө кырсыгуу, эскертүү болсо, аны дагы ушу так айтам. Өсүү болсо аны так айтам. Бурмолоо жок. Балык суунун куту деп коет кыргызда. Илгертен эле ошон үчүн балыкты кыргыз жеген эмес, суунун куту деп түшүнүшкөн. Ошондо балык көргөнүң бул илим ал, анан ошол суунун кутуна жеткендей, ушу жан дүйнөңдө кут ой байырлайт. Жан дүйнөңдө кут ай байырлайт. Кудай жана ошо президенттикти түшкө көрдүк дегендей, ушу Кудай мындай мамиле кылат, мээрим төгөт деген түшүнүк. Абдан жакшы түш. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы, Аксаналай бала. Мен түшүмдү айтып көрүп алайын дедим эле. Мен түшүмдө бир чуган сиңдим кайтыш болгон мындан 5 жыл мурун. Анан ошол дайым эле түшүмө кирет. Базарга барсам, базарда жүрөт, үйдө болсом, үйдө жүрөт. Анан бир квартальныйыбыз бар эле, ошол менен чоо көтөрүлүп экинчи этажга кетип баратат да. Сен эмнеге эле атасың десе, мен да баратам дейт. Анан экинчи этаждан чыгып ылдый түшсөк,
базарга барабыз да, анан базарга барсак нан сатып атыптыр, көптөгөн тамактарды сатып атыптыр. Анан мен ошо жерден нан алам да, нан алып атып анан лепешканы мынтип сандап коюм, мен бышыгынан алайынчы лепешканы деп эле, анан ойгонуп кетем да. Бул аябай жакшы түш экен. Базар, камок, супермаркет түшкө кирсе, могу улуу күчтөрдүн мына биздин ордобуз жер го, жер жашоодо жашайбыз го. Улуу күчтөрдүн ордосу болуп чечилет да. Мисалы хан ордо дегенде хандар жашайт го. Анысы кандай ошол магазин, базар, камок ушулар түшкө кирсе улуу күчтөрдүн ордосу болуп чечилет. Ошо улуу күчтөрдүн ордосуна сиз арбайлар менен барып атыпсыз да, эми ошо ааламдык жан ааламга чыгып кеткен да, арбайы ааламга чыгып кеткен жана сиңдиңиздин. Анан нанга ошо жака барып нандын жакшысын алайын деп атканыңыз, бышкан тамак, нан бул жан дүйнөнү бышыруу, өсүңдүн өсүүң болуп чечилет. Анан ошо экинчи ташка чыгып атыпмын дегениңиз, могу биринчи дүйнө болот, бул могу дүйнө. Анан ошо жанагы кыргыздын кошого кош дүйнөнү билгисет дегендей, экинчи ташка чыгып атканыңыз же андан бийиктеп атканыңыз ошол жан дүйнөңүздүн өйдөлөп атканы. Могу арбай сыпат, адам сыпат, периште сыпат дегенге өсүп атканыңыз. Бул аябай жакшы түш. Анан түштүн талабын так аткаргыла, өсүңүздөр, өйдөлөңүздөр. Бул кайра эле өзүңүздүн ден соолугуңузга керек. Кайра эле ушул өзүңүздүн могу кырсыктан кутулуудан, керек болсо өлбөй калуудан, өлүм өзү жок нерсе. Бул жерде так берилет. Адам жаратуучулук өтүп кетсе, өлүмдөн кутулат деп. Көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы? Урматтуу Арыстан, сиздин түз эфирде көрсөткөн немеңизди сыйлайм. Менин атым Алымбек Момбеков. Сан жөнүндө кандай оюңуз бар? Дээр жана зейин ойгонбойт дегенге кандай оюңуз бар? Ошол жөнүндө түшүнүп берип койсоңуз. Алымбек байке, мен сизди аябай урматтайм. Кыргызга бир түшкөн бир куттун бири далили сизсиз. Алымбек Момбеков агай ушу башынан өткөн тарыхында кичине айтып өткөн. Ушул жолдо кетип баратса мотоцикл өчүп калат. Илгери бир мезгилдерде ушу Союздун курап жаңы демократия башталган мезгилде. Анан ошол кезде ошондой көрүнүш катарыбы, телепатия катарыбы учуп бир инопланетандарды көрүп бир 3-4 саат убакыт. Анан ошондон кийин келип 3 күн 4 күн мындай жатып калып, андан кийин ошо мезгилдер өткөндө санды жаз деп ушундай болуп бир сиздин башыңыздан басып өткөнүңүз, анан келечегиңиз бул адамзат үчүн керек. Мен сизди аябай урматтайм. Анан санга болгон сандар жөн эле мындай эле сандар да чечилет. Мисалы 1ден 1000ге чейинки эле санды айтып койсом болот. 1 эгер түшкө кирсе, же мындай эле төлгө белгиде деле бул Кудай өзү бирөө, адам ата өзү бирөө, жер эне бирөө дегендей эле бул бирдик, биримдик болуп, үй бүлөнүн бир бүтүмдүккө бир киши, элдин бир бүтүмдүккө бир киши, адамзаттын бир ойго, жолго бир киши болот. Мисалга 2 болсо 2 дүйнө болуп чечилет. 4 төгөрөктүн 4 бурчу, 5 деген сан болсо ошо пешенеңдин ачылганы, бешене деп коет го бизде. 10 бул орунду иштер. Ушу сыяктуу санда өтө чоң энергия бар. Бул санга өтө карап келет. Мисалы 40-лыкты эмнеге чыгарат? 30 омуртка бар. 30 деген сөз дагы, 30 деген сан дагы өтө маанилүү. 40-лыкты эмнеге өткөрөт? Эмнеге 40 периште дейт? Ошол санда өтө чоң энергиялар бар. Кыскачараак айтканда, муну чечмелесек бул жөн эле бир канча күндүк сабак. Анан ошол сан менен деги эле аалам жер дагы ошол бир математика менен сакталып турат. Жанагы планеталардын бири-бири менен сүзүшпөгөндүгү мисалга, ошол бүт математика сан менен сакталып турат. Бул ушу адамзатка да керек. Ошондуктан жанагы мындай толук жашында юбилейди белгилебегендиги, жанагы 12 жашта мүчөлүүнү бергендиги,
Ушунун баары бекер эмес, урматтуу журтум. Мына азыр эми ушул эң башкысы эмне кылыш керек дегенде, биз жан менен танды бириктиришибиз керек. Бул доордо кантип сакталып калабыз дегенде, кантип өлбөй калабыз дегенде, ушу жан менен танды сактап калыш керек, бириктириш керек. Ушу өзүңүздөрдү бош алып жүрсөңөр, ушу мына жан, энергия, могу аалам күчтөрү жерге түштү. Инопланетан катары түштү. Инопланетан десем бул жалпы дүйнө үчүн, же болбосо бул Кыргыздын качып кеткен эле, же болбосо кайтыш болгон ата тектин арбайы деп түшүнсөк болот. Алар энергия, алар нур. Алар иште жашап атат аба менен дем алганда. Анан эгер кысылып алсаңыз, анан ошо эмоционалдуу адамдардын жана рак болгону, шишик болгону, жара болгону, кысылгандуу адамдардын организмдеринин ууланганы ушундан пайда болуп атат. Муну медицина тактай албай атат. Буга эч лечение да жок. Бир гана жолу улуу түшүнүккө чыгып туруп ушул оорудан да айыкса болот. Көрөрмандарыбыз бар, саламатсызбы? Айта берейинби, неме? Мурда ушу бир көрдүм эле да, аксакалдын бутуна суу куюп берип атыптын. Азыр ошо түштү, дагы кайталап көрүп атам. Аксакалдын бутуна дагы эле суу куюп берип атам да. Жакшы. Эми аксакал деген сөзүңүздө жакшы, кээ бирлер чал деп сүйлөйт. Эми бул ааламдык бир сыйкыр күчтөр. Бул өзү кызмат болуп берилет. Ошол бир кызмат кылышыңыз керек экен. Деги эле азыр адам эмне деп кантип кутулуш керек? Кырсыктанбы, кыйынчылыктанбы, же адамдык парызданбы, же Кудайданбы кантип кутулуш керек дегенде, ал 5 эле убакыт намаз менен, же болбосо бир барып бир сыйынуу менен кутулбайт адам. Кызмат кылып кутулуш керек. Ошо сиз кызмат кылышыңыз керек экен. Бул өзүңүздү эле кайра чагылдырып берип атат. Колуңан келсе кызмат кыл. Кандай кызмат кыласың дегенде, эң биринчи сен ааламга үндү адамды. Мына чөп деле ааламга өсүп атпайбы? Адам деле ааламдык түшүнүк өсүш керек. Бийиктик өсүш керек, улуулук өсүш керек, жерге өспөш керек адам. Бардык нерсе өйдөнү карап өсөт. Мына байкем айткандай, сан деле өйдө эле өсөт. Ушу ар бир адам ушу ааламдык кызматка бир кызмат үчүн келген. Ошо адамды улуулукка үндөш керек. Мейли кайсы тилде болсун, мейли кайсы улутка болсун, мейли кайсы жагдайда болсун, улуулукка өсүш керек. Анан үндөш керек. Адам укмайын, азыр билбей атат да, эмнеге кырсык болуп атканын, эмнеге кыйынчылык болуп атканын, эмнеге эскиликтин баары жарабай атканын. Мына каражатыңдын пайдасы тийбей атса, саясатыңдын пайдасы тийбей атса, тапканың тойго эмес жолго кетип атса, көрсө ушул көктүн каалоосу, улуулук сыпатка өт. Эми бирөөлөр айтышы мүмкүн, арбак жок деп. Арбак бар. Кудай арбак колдо деп илгери бекеринен калган эместир. Кудай арбак жазаласын деп бекер айтпаган эместир. Кудай арбакты сыйласаң боло деп бекер айтпагандыр. 7 катар аалам бар деп бекер, мына бул илимде да так берилет ааламда. Бул биринчи эле дүйнө, бул жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө. Андан ары 6 катар аалам бар деп берилет, кыскача берилгенде. Мүмкүн андан көптүр. Бирок ушу илимдин ааламдык билдирүүнүн эсебине караганда, жалпылаштырып бергенде, жан өсөт ааламды көздөй. Мисалы, мына балаңды тилдебе кыргыз, сабаба, жаман сөз айтпа, этин каты оорутпа, урба, каргаба дейт өз балаңды. Эмнеге дегенде, ата тегиңдин эле арбагы кайра жаралып келди деп берилет. Кайра эле мына техника тактап атат. РЕН-ТВдан көрсөңүздөр, адам өлгөндө жаны 3 сантиден 15 сантиге чейин учуп кетет экен. Анан ушу ааламда жүрөт кайра өзүнүн генетикасына түшөт экен деп турат. Сен ага башчы катары иштеш. Детсаттын башчысы урбайт да, тилдебейт, каргабайт. Алдап башчы катары өстүрөт. Кайра эле ушул бала тарбиялоо дагы ааламга өсүүнүн бир чоң үлгүсү болуп берилет. Сен ошо улуулук сыпатыңды көрсөт, күнүгө. Улуулук касиетиңди көрсөт. Атаны көрүп бала өсөт.
энени көрүп кыз өзөт деген деле ушу бекеринен эмес. Урматтуу улуу журтум. Эми бул жерде так берилет. Алланын астында аалам адамзат үчүн жоопкер депчи. Аалам болсо, ал бир өзүнчө дүйнө. Ошол арбайлар. Мисалы мен бала чакама жоопкермин. Алла баарын башкарат. Эми жалгыз болсо кайсы бирине секунд сайын жетишет. Ошондуктан жок дебеңиздер, арбайды жок дебеңиздер. Эгер сиз арбайды жок десеңиз, анда ата-бабалар арбай деп бар деп келген да. Анда сен бүгүн ата-энеден, ошолордон акылдуу болуп кеткен жоксуң да. Тетирсинче жана эртештиктин эпосундай жерге түшүп алдың. Көрпендечиликке түшүп алдың, бир нерсеге байланып алдың. Убал сууп кошон үчүн карабай калдың. Арбайга карап керек болсо, кайнагасы өлсө, эрин дагы түйшүгүн да бөлүшүп келген да. Ошо кайнагасынын арбагын сыйлап, эртең барар жерибиз бир деп. Жесир калтырбайын, жетимин калтырбайын деп. Азыр сен эриңди эмес, түйшүгүн бөлүшмөктүрсүн. Жеке бир көз караштан чыга албай атпайсыңбы? Караңызчы, сыйды. Арбайга карап, атаңды, атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деген эмнеге деген кеп бул? Ошо арбайына карап сый кылып келген. Ошолор атасын айтса урматтаган, сыйлаган. Мен атама сый кыла албасам да силерге сый кылып калайын деген. Мына ошондо маданият болгон, бул улуулук маданият өзү. Кыргыздын улуу кыргыз деген ошондо болуп атат. Эгер чындап сиз Кудайды сыйлаган болсоңуз, бир бурулуш кылыңызчы. Кудайды мындай элестетели. Мына канча баласы бар дейли. Бөлгөн жок да, ал мусулман, же саясатчы, же бийиги бар, же байгылыгы бар деп бөлбөйт да. Баары бир карайт. Жаман деген тети абакка түшүп калган баласын жакшы көрөт да. Керек болсо ошого көңүлү ооруйт. Ансыгандай эле сизде улуулук сыпат барбы? Баарын тегиз караңыз. Эмнеге байлыгына карап мамиле кылышың керек? Бирөөнүн бай болсо жакшы, элге пайдасы тийсин, ада жөн байыбагандыр, ада бир кызматы бардыр, аны да жаман көрбө. Ал да эл багып атат, ал да бир налог төгүп атат. Ал жанын эле тапканы бир жанына кетип атат, калганы элге пайдасы тийип атат. Элден ашык порсуз тамак жебеген жок. Калганы элге кетип атат. Ал да бир чоң себепкер болуп атат. Эмнеге жанын жаман көрүүгө болот? Жакшы көрүңүз. Жакшы эмеспи? Элде болсо анан бизде болот да, кошунада болсо айдай калчы маштеңди десең айдай калат. Бере турчу десең бере турат. Эмнеси жаман? Эмнеге бөлүш керек? Кыргызда бекер сөз жок. Бүт ушул ааламдан такталып анан берилген, аны мындай салтка, санаага, маданиятка киргизип алган. Кыргызда сөз бар мисалга. Кыргызга бергис орус бар дейт. Кызга бергис жубан бар дейт. Келин турмуштан ажыраганбы, жесир калганбы, бирок кызга бергис. Маданияты, түшүнүгү, колдогону, коштогону. Караңыз. Кыргызга бергис орус бар дейт. Неге бөлүшүң керек? Эгер улуу болсоң сен. Палекет Минтов айткан. Көзү сокурбу анда анын? Пайгамбарга анда Кудай жалган бергенби? Бөл, ат деп эле. Сен эле барасың. Анда өзүмчүлдүк кал. Жерде чындык жокку мындай карап көрсөң. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум. Азыр Кудай деген адам көп. Ар кандай динге кирип алып. Бирок көчөдө, үйдө, жашоодо чындык жок болуп атат. Илгери энелердин, аталардын чөнтөгүндө пул болгон эмес, кийими жыртык болгон, бирок көкүрөгүндө кут ой болгон. Айылда тынчтык болгон, тобо болгон, шүгүр болгон. Бүгүн бардыгы бар. Кудай демиш болобуз, бирок чындап мындай түшүнүгүбүз жок. Мына ошо адамзат жаралгандан бери, алмуздактан бери көп мезгилди басып өттү, көп доорду басып өттү. Бирок адамдын аң сезим ааламга жарактуу өнүккөн эмес ушул доорго чейин. Эми ушу доордо гана өнүгөт. Өсөт, керек болсо бирге жашайт. Ошондуктан бурулуш кылыңыздар. Эскичилигиңиздерден чыгыңыздар. Рамкадан, көз караштан, чектөөдөн, бөлгөндөн чыгыңыздар. Ошон үчүн улуу кыргыз адамзатты ааламга алып барат болуп атат.
ааламга жол көрсөтөт дейт. Эгер экөөбүз азыр мусулманбыз, анан сен мусулмансың деп эле мен отура берсең, экөөбүз анда кайда калып калабыз? Ошо бойдон калып калабыз да. Анда бул кетип калбайбы? Энергиясы, касиети кетип калбайбы? Сен чектелип алсаң, келиниң деле кетип калат үйдөн. Мен мындайга чыдабайм. Биздин үйдө мындай закон жок деп деле мисалы. Көнбөйт, балаң көнбөйт. Ошон үчүн дүйнөгө караңыз. Көкүрөгүндө болсун кут. Кут ой болсун. Кут ой болсо, анан мына ойдон чыгып атат ушу сөздүн баары. Кут болгон үчүн чыгып атат. Болбосо кургап калбайт белек. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атам, айта бериңиз, тез-тез. Мо дин чыгарып, ден салган боюнча кандай карайсыздар? Сиз ошондой кыласызбы? Жакшы. Так болсун, жин өзү жок, урматтуулуу журт. Жан бар. Жан ачуусу келгенде жинге айланат, же оордун таппаганда. Мына бизге атын айтпай эле коеюн, 34, 35, 20 жылдап келген, ошо жин деген оору менен ооруп, больницага жатып, көрүнгөн жерге дем салдырып келген эжекелер 2-3 сабакта жакшына болуп кетет, өз ордуна келип кетет. Баягы кара жинин деле коскоп ийгенде чыр чыгарып ийет го, атаңбы, ачуусу кызылгандуу адам ансыгандай ошол жан жинге айланып кетет. Нерв иштеткенде, же ушундай бир өзүн тааныбаганда, же оордун таппаганда. Анан аны чыгарасызбы дегенде ооба ордуна келтирип коебуз. Энергия менен эле. Ал ордуна келчү нерсе. Жан өзүн таппай калганда эле ошо жинге айланат жанагы. Бул чындык. Шайтан дагы жок өзү нерсе. Өзү ал жок шайтан дагы. Жин да жок нерсе. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Арбактарга Куран окуу дегенге кандай айтасыз? Жакшы. Куран окуш керек. Куран деген бул Кудайды мактоо. Куран өзү. Кыргызча да Куран бар азыр. Окуп берейин мына, мисалга. Ушул Арбакадагы туура эмес Куран окуйт да, азыркы кээ бир ушул момун мусулмандар. Көңүлүңүздөргө албаңыздар, мен далилин таап берем. Кайсы жерде туура эместик бар? Суроого жооп кылып атам, сиздерге жабышкан жокмун. Сиздер деле көп жерде сүйлөп атасыздар, кыргыз көтөрүп эле келген. Ошон үчүн сын уга билсе адам өсөт. Ошо анча-мынча сынды сиздер да уга билиңиздер, момун мусулмандар. Кудай, Теңир, мына бул кыргызча Куран. Кудай, Теңир ааламды, адамзатты, табиятты башкаруучу улуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, могу жан дүйнөнү өстүрүүчү мына илим аркылуу. Өлтүрүүчү, өспөсөң өлтүрүүчү. Кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн, көк мейкин, сөлөкөт, чексиз кудурет. Мына. Ушул окулган Куран аяттын сообу, Кудайга болгон мактоолордун сообу. Мисалга менин эне атамды айтып өтөйүн. Абдылда уулу Бейшеналдын арбагына багыштады. Дене досу өлдү. Жаткан жери жайлуу, топурагы торпо болсун. Жаны, руху арбага ааламга кетти. Жаратканым жан дүйнөнүн жардылыгына могу пендечилик жашоодо кетирген күнөөсү болсо, кечире көр. Бийик дүйнөлөрдөн орун бер. О мийин. Мына экиге бөлүш керек. Таны өлдү. Жаткан жери жайлуу, топурагы торпо болсун. Жаны ааламга кетти. Жаратканын бийик дүйнөдөн орун бер. Жан дүйнөнүн жардылыгына могу пенде жан дүйнөнүн жардылыгынан күнөөгө батты. Же жаман иш кылды. Жан дүйнөнүн жардылыгынан кетирген күнөөсү болсо жаратканым кечир. Жанын кечир, телосын эмес. Мына караңызчы, так. Анан көр асабынан сакта дегенде жыгылып калайын дейсиң да. Ай көрдө асап жок, ал уже бүттү. Кушка берип коюп атпайбы тибеттиктер? Сен куртка берип коюп атасың. Бирөөлөр өрттөп, коробкага салып, бу сууга кысып коюп атат. Баягы жердин тардыгынан, ошол айла жоктугунан. Кеп жанда болуп атат. Жан ошон үчүн, ошол сиздер жан менен танды бөлүп түшүнбөй, ошону бере албай, анан адам ошондон адашып атат. Жан келген бул дүйнөгө кызматка. Бир кызматыңды кыл. Жан бир тоголок нан алып кетпейт асманга. Бир сом алып кетпейт, бир тыйын алып кетпейт асманга. Жан только энергия алып кетет, актык алып кетет.
Анан арбайлар бул ааламдык күчтөр кайра коргойт, коштойт, талкалайт. Бирок арбайдын баары эмес. Өскөнү, ушул жерде бир кызмат кылганы. Мына бейишке барам деп көп адамдар намаз окуп жүрөсүздөр го. Жаныңыз барсын бейишке. Мына бейиш дүйнө деген ааламда. Сулейман Султан канчанчы жыл тарткан киносунда так айтат. Могу жашоодон кутулат өлгөндө дейт, боштондукка чыгат деп турат. А сиздер ошону кайсы жерде бир окуу болуп атат, мамлекет акча төлөп атат, сиздер ушуну окута албай атпайсыздарбы? Анан ошондо ушуну туура окутсаңыз, баарыбыздын жаныбыз эртедир кечтир ааламга барат экен, ошон үчүн кой жамандашпайлы, жаман дешпейли бири-бирибизди. Ал улуттун да жаны бар. Керек болсо иттин да ээси бар деп атпайбы мына? Кумурсканын да жаны бар, чөптүн да жаны бар деп кыргыздын кереметинде ошону терең түшүнө албай атасыздар. Анан арбак жок, анан ал өлүп калган дей бересиздер. Арбайын согуп жүрөт дейт го кыргызда. Өз арбайын согуп жүрөт, өз арбайын тартып жүрөт. Мен аны ойман чыгарган жок, мына табыгы илимде так турат. Анан арбайдын укугу бар, эгер өсө албасаң, улутуңду тааныбасаң, сени жазалоого, айыптоого. Мына тааныбады го хандар, качкандар кыргыздын улуулугун. Анан айыптады, кырсыктады, жолго салып койду. Мына арбай кайра аба. Мээрим төгүшү мүмкүн, ичиңе кириши мүмкүн, жазалашы мүмкүн. Мына воздух, дух кайра эле орусча эме арбай го мындайча айтканда. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты, урматтуу улуу журтум. Чоңураак темага өтөлү десек, мына учур чакка карап ушундай болуп калып атат. Ошон үчүн түз эфир деген ушул. Жан дүйнөңүздөрдөгү кыштар кетсин. Мээрим төгүңүздөр, энергия бөлүп чыгарыңыздар, энергияга калыптаныңыздар, жаныңыздар менен таныңыздар бириксин. Ушу өлбөстүккө өтүп алыңыздар. Жан өлбөйт, тан өлбөйт. Жан менен тан бириксе өлбөйт, тетирсинче жашарат, нурданат. Бул башыбыздан эле бүгүнкү күндө өтүп атат. Бетибизде бырыш кетип, нурданып, ашык вестери кетип, керек болсо, ашык ойлор кетип, ошо көкүрөгүңүздөрдө жазбай айрыласын. Анан YouTube'да барыбыз Арыстан Алай деп кайталап көрсө болот. Анан асмас түш жогорулар болсо, үлгүрбөй калган болсок, менин байланыш телефонум WhatsApp деп коет эми 706 988 188. Ар жуманын 1-4 күнү кечки саат 7-де жолугуп, жетилгенче 7 деген санда ушинтип чечилет. Жетилгенче көрүп, энергия алмашып, бийиктеп, эртең дүйнөнү тосуп алып, тегеретип, ааламдык түшүнүккө өткөрүп, кызматыбызды кылып, парз милдетибизден кутулалы.